Ежелердағыларды жолдабайсыздар, рахмат. Сіздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Гүлжан эже, сизди бияка алып келгениңизге чоң рахмат. Баардыгын айтып берип, өзүңүздөрдүн батаңыздарды айтып бергениңиздерге чоң рахмат. Убада беребиз, баардыгын улантып, силердин жумушуңарды, өзүбүздүн дагы жаштарыбызды, биз менен жүргөн классташтарыбызды баардыгын ушул жерге чакырып, айлана чөйрөнү. Бүгүн 2020 жылдын 5 ноябрында Кара Балта шаарынын мэриясынын кызматкерлеринин атынан дасторкон жайып, бүгүн Гүлжан эжебиз келип отурат. Анын ичинде жаштар кыймылынын мүчөлөрү келип отурат. Азыркы оор алакалга карата бир чакан болуп делегация болуп келген балдар экен. Анан биз дагы кичине уже дасторкондун жайылып, Куран окуп, баарыбыз бүттү. Биз дагы Жайыл ата коомунун мүчөлөрү, мынакей Жайыл ата коомунун аксакалдар, ардактуу аксакалдардын бири Сыдыков Ашымал аксакал баш болгон коомдун мүчөлөрү биз дагы кеңешип, келген жаштарга кичине да болсо ардак грамота берип коелу деп чечтик. Уруксат берип коюңуздар. Жайыл ата өтө кыйын акыбалдар. Өтө кыйын. Экономика болсо кыйнап атат, биякта өтө боор жагынан кыйнап атат. Жанагы ичип жегендиктерибиз дагы кыйнап атышат. Эсептеп айткандарын жамандагандай болбойт, бирок ар бир кишиге өзүнчө бир ысап бериш керек, иман бериш керек, имандуу болуш керек. Эгер ар бир киши өзү үчүн имандуу болуп, эл үчүн иштейли десе болуп кетет. Жанагындай аш көздүккө көрө бастык, ишке дегенге барбаш керек да. Элинде оокат кылса баарына жетет. Бизде жалаң алтын. Мен жаңылбасам бир 30-40 жерде чыгат экен эми алтында. Жана менделетти сыйман билесиңерби? Менделеттин бир канча элементтери бар. Ошонун ичинде эң Жеңерде таалим алгыла, дайыма жакшылык намынын үстүндө жашасын биздин жаштар. Көп адамдын көзүн арттырган